Алла Таала айтат: "Бул Кур'аны Карим менен ким Кур'аны Карим менен боло турган болсо дейт, мен Кур'анды сактаймын" дейт. Алла Таала сөз берип атат. Мен Кур'анды өзүм сактаймын дейт. Кур'анга амал кылган кишини дан Алла Таала мен сактаймын деп өз сөз берип атат. Өткөнгө 4-күнү эртең менен эртте ушул жерде биз сабак берип атсак, өзүбүздүн бир тууган улуу агабыз бизге звонт этип, "Келсең, үйүмдүн 2-чи этажы күйүп кетти" деп кабар берди. Ал агабыз, бир тууган агабыз ошол Маевка айылында, шаарда. Ошол жерде турат. 2-чи этажда мындай эле жөнөкөй эле этаж болчу. Ошол күйүп кетти деп кабар берди. Ара мен ошол мечиттен чыгып бардым. Барсам, күйүп, үстү күйүп бүтүп, интернетке да чыккан болуш керек, көрсөңүздөр, көргөндүрсүздөр. Анан пожарныйлар, 2 пожарный келип, отту өчүрүптүр. Анан жанагы бир тууган байкем бир аз көз жашын агызып, мени башка бир комнатага жүрсөң деп мени ээрчитип берди. Мен эмне болду, ушул үйүм күйгөнүнө ыйлап жатабы? Байлыгымды, үйүмдү жоготтум деп капа болуп жатабы экен деп ушуна ойго кеттим. Кетсем, жанагы агабыз ушул Кур'аны Каримди мага көрсөттү. Ушул Кур'аны Каримди мен көтөрүп келдим ошол жактан. Карасаңыздар, бул ошол өрт болгон, ошон үчүн Алла Таала көрсөтүп о жак капкара болуп турат. Мына. Бирок ичиндеги бир барагы дагы күйгөн эмес. Бир сөз күйгөн эмес. 2-чи этаждагы болгон кийим, төшөнчө, шкаф бүт баары күйүп бүткөн, бүт баары күйгөн. Бирок бир кагаз калды, ушул Кур'ан Карим. Ошол уулу дагы студент болуп, ошол үйдө балдызы болуп, алардын болгон тетрадь, ручкасы, китеби бүт баары күйгөн. Эч нерсе калган эмес. Болгону бир Кур'аны Карим калды. Көрдүңүзбү? Ким сактады муну? Ошондой алоолонуп күйгөн отто мындай шкафтар бүт баары күйүп жатса, тактайдын бүт баары күйүп жатса, чоң кийимдер күйүп жатса, ушундай бир барактан болгон нерсе калып калды мына. Ичи да бүт баары ошол бойдон турат. Эчтеке болгон эмес. Азырдан барып карасаңыз, ошол Маевка айылына карасаңыз, күйгөн үй турат. Бүт нерсе күйүп бүттү, бирок ушул Кур'аны Карим ошол бойдон турат. Бир тамгасы, бир аят күйгөн жок. Бир аят күйгөн жок. Ушинтип сактап койду Кудай Таала. Мына. Болгону пожарныйлар келип сууду чачканда, бир аз үстү суу болгон экен, үстүн мен алып койдум. Кайрадан буйрса тигип оңдоп коебуз. Карасаңыз, эчтеке болгон эмес мына. Бүт баары ошол бойдон турат. Бул Кур'аны Каримдин эң башына ошол аят жазылып турат. Алла Таала айтып жатат: "Инна нахну наzzalna zikr wa inna lahu lahafizun" дейт. Бул Кур'анды биз түшүрдүк дейт. Биз түшүрдүк. Бул жөнөкөй инсандын сөзү эмес дейт. Жөнөкөй инсандын жазган китеби эмес дейт. Бул Кур'аны Каримди биз түшүрдүк, биз сактайбыз дейт Алла Таала. Биз сактайбыз дейт. Көрдүңүзбү? Бирок дагы бир нерсе, мен ошол бир тууган агамдан башка эч ким эчтеке болбоду десем, айтат: "Эртең менки намазга турган учурум эле" дейт. Туруп балдарымды ойготтум дейт, ойгосом ушуна бир жыт келип атыптыр дейт. Сыртка чыксам, ошол светтен замикание болуп, өрт башталган экен дейт 2-чи этажда. Биринчи эле күйгөн комнатанын да ушул китеп болгон Кур'аны Карим. Ошол комнатада эчтеке калбай күйгөн. Башка комнаталар да бүт күйгөн, бирок бир Кур'ан калган, көрдүңүзбү? Жанында канча тетрадь болгон, ручка болгон, башка нерсе болгон, баары күйүп калган. Чоң тактайдан жасалган диван, башка нерселер күйгөн. Китеп калды, көрдүңүзбү? Буга чейин анча-мынча уккан болсоңуз, көзүңүз менен көрсөңүз болот. Сырты бир аз карарган, бирок ичи бүт баары ошол бойдон турат. Бул Алланын вадасы бул. Бирок ошол агабыз дагы өзүнүн балдары менен, небереси менен бүт баары дагы аман калды. Эмне үчүн ошондой болот?
5 мүнөт 10 мүнөт уктап калса алар дагы ууланып кайтыш болуп кетиши мүмкүн эле. Бирок Алла Таала эмне дейт? Сен Куран менен болсоң дейт. Мен Куранды дагы, Куранга амал кылган инсанды да сактаймын дейт. Бул сиз менен бизге бул Алланын берип аткан бир белгиси болот. Аллага болсаң Кудайга шүгүр 5 вакыт намаз окуган, ажыга барып келген, дайыма башка бир инсандарга жардам кылган ушундай агабыз. Сиздердин алдыңыздарда мен ушул минбарга чыгып, силерге ушул Алланын сөзү жөнүндө айтып атсам, хадис айтып аткан болсом, мага дагы бирден бир себеп болгон, ушул ата-энемдин дуасы болсо, экинчиси ошол агамдын каражаты менен ушул жерге жетип отурам. Жана устаздарымдын берген таалим тарбиясы менен. Ушул 3 кишинин себеби менен ушул жерге жеттик, алхамдулилlah.